Дүйшөнбек Чомоулу, Кыргыз элдик медицина баяны. Элдик медицина дегенimiz кыргыз болуп жаралгандан бери табият жана көк аламы арыш менен үзөңгүлөш түбөлүктүү өмүр кечиргендиги жалпыга маалым. Эгерде элдик медицина таапчылыктын не бир сырдуу ыкмаларын бүгүнкү күндөгү медицина кызматкерлери биле жүрсө, алар анда эч нерсе уттурбас эле. Маселен, тамыр кармоону жана дары чөптөрдү ичирүү ыкмаларын терең өздөштүрсө, жакшы болор эле. Байыркы кыргыз элдик медицинасынын башаты жөнүндөгү маалыматтар байыртадан бери келе жаткан жомок катары эсептелгени менен ар бир тааптын жеке өзүнө гана таандык тажрыйбалык ыкмалары бар. Маселен, эшен, калпа, молдо, карабакшы, эмчи-домчу, сыныкчы жана эң жогорку тамырчы тауп. Мына ушуларда байыртадан келе жаткан сырдуу элдик медицина ыкмалары бар. Маселен, молдо ден салуу менен, карабакшы жин ооруларга, сыныкчы чыккан, сынган үчүн, эмчи-домчу ырым-жырым менен. Тамырчы тауп мүнөздөө жолу менен жалпы ооруларды жана дары чөптөрдү колдонуп дарылайт. Элдик медицинаны мына ушундай түшүнсө болот. Тамыр кармоо дегенибиздин өзү эмне? Элдик медицина медицинанын башаты десек болот. Мен кадимки тамырчы катары тамыр кармоонун түрдүү ыкмаларын баяндап, өзүмдүн нукура сезимимдеги көптөн бери купуя сыр катары сактап келген оюмду жана улуу улукман бабалардын улантып келген тамыр кармоо ыкмаларды кийинки жаш муундарга үлгү катары айтып бермекчимин. Тамыр кармоо деген эмне? Бул мүнөз адам табынын ысык суукка бөлүнүшүн аныктоо. Мүнөз термини адам баласынын ысыкчан, суукчан табы деген сөздөн келип чыккан. Кыргыз тилине киргенде түштүк түндүк тубанындагы жергиликтүү жашаган адамдар мүнөздү ар башка термин менен атап келген. Маселен, Талас аймакта дүмбүлөз, Ысык көл Нарын чүйөрөөнүндө мүнөз деп, ал эми Ош, Баткен, Ноокат, Кызыл Кыя Лейлекте мүзөз, мизаз деп атаган. Ал эми орустарда диета деп аташат. Тамыр кармоо дал ушул мүзөз аркылуу адамдын табынын ысыгы, суугун айырмалап, кандын согуу ыргагын байкап отуруп, ошого жараша бейтаптын эмнеден ооруганын тактап алуу. Дал ушул тамыр кармоо менен кан тамырынын кандай ыргакта кагуусун аныктап алган соң, анын илдетинин пайда болуу себеби аныкталат. Ошондон кийин гана оорулуунун илдетин айыктыруу үчүн түрдүү чөптөр, алардан жасалган дары-дармектер колдонула баштайт. Эгер ноокастын дартына чөптөн жана башка канаттуунун, жапайы жырткыч жаныбарлардын, кайберендин этин, өтүн, боорун жана башка түрдүү мүчөлөрүн пайдалануунун зарылчылыгы болбосо, анда бейтаптын жаткан пенденин илдетин кан алуу, укалоо, үзүү, жер ороого салып буулоо жолу менен айыктырууга болот. Табиатта адам баласынан тартып жаныбарлар, ошондой эле өсүмдүктөргө чейин эркек, ургаачы болуп эки чоң топко бөлүнөт. Эркек дегени ысык, ургаачы дегени суук. Тамыр кармоону көрүнгөн эле пенде затка үйрөнүү мүмкүн эмес. Укум тукумундагы кандан же өзүнүн дээринде жаралган тубаса сезими менен гана тамырчы боло алат. Адам баласынын тамыры мүнөт сайын өзгөрүлөт, ал эми тубаса тамыр өзгөрүлбөйт. Ушуну сезген гана адам же кыл табып нукура тамырчы. Тамыр кармоонун 3 түрү бар: ысык, суук жана чарбысын. Ысык кан тамырдагы 3кө бөлүнөт: тубаса ысык, сөөк жана катык ысык, ошондой эле ысык жел. Тубаса ысык тамыр деген эмне? Бул дайыма эркекке гана мүнөздүү, тиешелүү. Тамырдын кагуу ыргагы кысылып, эттен сөөктү көздөй тыз-тыз этип, тез-тез ичине мелүүн согот. Мындай адамдардын баскан турганы тың, сергек болуп, ичкен-жегени аш бөлүмдүү келет. Ал сөөктүктү көтөрөт. Сөөгү ысык же катык ысык. Күрөө тамырлар көппөй, тез-тез сөөктөн этти көздөй сырттан согот. Бул ноокастын пейли катык, эти жука эч семирбеген ар убак денеси ысык болот. Тамагынан аш бөлүмдүүлүгү начар, көңүлү ачылбай басмырт жүрөт. Жел ысыкчан тамырга сыркоо адамдар кирет. Тамырдын кагышы эт менен терини жара бөлүп, лак-лак этип сырттан согот. Бул ноокас дайыма үшүкчөөл, кан басымы жогору болуп, дене кара көк тартып, денеде уйган кан турат. Дайыма кандын айлануусунун начарлыгы сезилет. Экинчи, суук тамыр 3кө бөлүнөт. Биринчи, тубаса сууктук, ургаачы. Экинчи, ашынган сууктук, оорулуу. Ал эми үчүнчү, жел капты тамыр, оорулуу. Биринчи, тубаса суук деген эмне? Бул тамырга аял заты кирет. Тамыры көппөй, мелүүн, аз-аздан жумшак ичтен чертип согот.
Аял андай түйшүлсө да кан басымы өзгөрүлбөйт. Кан басымы ар дайым төмөн болот. Бул адам өзүн-өзү сергек, ысык суукка чыдамдуу, кыймыл аракетине жараша тер чыгат, ичкен тамагы өтө сиңимдүү келет. Экинчи, сууга ашынган. Бул ноокас бенденин күрөө тамыры көп. Тамыры солгун, жай согуп, кез-кезде тамырдын согушу өзгөрүлүп токтоп калат. Бул оорулуунун денеси муздак, ар кандай ооруга чыдамы болбой, жалакайланып, тез-тез эти ысытмалап, температурасы көтөрүлүп, ысыкка чыдамдуу, суукка чыдамы жок болот. Ал эми жел капты болгон оорулуунун тамыры өтө басмырт, кез-кезде гана былк-былк деп тамыры кысылып согот. Жакшы байкабаса, мындай сыркоонун тамыры ууру болот. Бул ноокастын денеси шишик басканы байкалат. Өзүнө 62 мүчөсү тең ооругандай сезилет. Ал эми 4-чү, чарбысын. Ысык сууктан бирдей тап жеген оорулуу адам. Тамырдын кагышы ысык жел, суук жел соккондой согот. Бул ноокас мүнөздү туура эмес кармап, аштан айнытып алгандар, көп ооругандар болот. Мындай оорулуу адам ысыктанса сууктукка, сууктанса ысыктыкка көтөрүмдүүлүгү жок. Бул оорулууну эркек болсо ысыктоо, аял болсо сууктоо керек. Ар бир ысык суукка жараша номер 1-ден номер 9-га чейин мүнөздөө режими колдонулат. Сөөгү каны күйгөн катуу ысык эмнеден пайда болот? Кантип мүнөздөсө ысык жаныбардын майын ичирип, денеге өтө сиңгенден кийин желдетпей думбалап ороп баккандан ысык пайда болот. Ымыркайга жаныбардын майын көп ичирсе, андан катуу ысык калат. Ал эми денесине көп сүйкөсө, сөөккө ысык пайда болот. Думбалап бакса, жел ысык кылат. Уул бала жатындан ысык төрөлөт, ал эми кыз бала суук төрөлөт. Бала төрөлгөндө 1 ай кир самын менен жуундуруп, бат-бат туз менен киринсе, балада ысык болбойт, денеси чың болот. Мындай балдар ооруга чалдыкпайт. Муну умай энелерибиз илгертен эле колдонуп келишкен. Катык ысык. Бул бейтапка суу ичүүгө болбойт. Анткени ашказан, ичегилер карындысы сезгенгендиктен тамактын аш бөлүмдүүлүгү начар болуп, тамакка табити тартпайт. Кан басымы төмөндөп, башы айланат, жүрөгү диртилдеп турат. Мындай адамдар тамакты тез-тез ичип туруусу зарыл. Антпесе ичиндеги курттар өөрчүп кетиши мүмкүн. Мындай адамдарга ар дайым мүнөз тамак ичүү сунуш кылынат. Антпесе сарык, ашказан, ичеги карын, геморрой ооруларына чалдыгат. Мындай адамдар 1 жылда 3 жолу номер 9 режимди кармап, андан кийин тамырчынын көзөмөлү менен номер 7 режимди колдонот. Сөөгү ысык. Бейтап алына жараша суу ичүү жолу менен ысыгын чыгарат. Эгерде ысыгы чыкпай жүрө берсе, эт менен теринин ортосунда майда кан тамырлар ысылуу, сууктуу болуп сезгенип, денени кыжыштырган аллергия, экзема, бөрү жатыш сыяктуу оорулар, улгайып калгандардын денесинде түлөмө кычыткы пайда болот. Ал гана эмес, өпкө, жүрөк, сөөк ооруларына дагы чалдыгат. Алар мүнөздөп тамак ичип, номер 1 режимди колдонууга тийиш, андан соң номер 7 режимге өтөт. Жел ысык. Бул ноокастын кан басымы жогору болгондуктан кызыл жүгүрүк, баштан урунган шакыйлуу оорулар мазесин алат. Башы бирде ысып, бирде чирыгып турат. Төрдүү ооруга чыдамы жок келет. Денеси кара көк, саргыч тартканда суу ичүүгө тыюу салынат. Тамырдын кысымдуулугу кандын айланышына тоскоолдук кылат. Эгерде нерв түтүкчөлөрү суукка чалдыкса, көп ойлонуп, катуу кейсе, чочуса же ичимдикти көп ичип жүргөн болсо, шал ооруга, ошондой эле остеохондроз оорусуна туш келет. Жел ысыкчандын пайда болушу ысык бууну же ысыкты көп колдонгондон, ар кандай күчтүү тамактарды сиңирүүсүнө карабай ичкендиктен пайда болот. Бул ооруларга суу ичүүгө, ванна аркылуу бууланууга болбойт. Аларга 100% буулануу номер 7 режими колдонулат. Ошондой эле кан алуу жолу менен да сыркоо бендени дарттан арылтууга болот. Сууга ашынган. Оорулуунун денеси муздак тартып, түрдүү ооруга чыдамсыз келет. Эти тез-тез ысып, кээде чирыгып, сасык тер басып турат. Денесине жел шишик пайда болуп, бирде жок болуп кетет. Бул оору өз маалында денеге азык жеткирбеген себептүү пайда болгон. Андай адамдар бирде тамак ичсе, кээде ач калып жүрө берген себептүү анын денесинде катуу суук тиет. Ошондон улам бүткөн бою мурдагы начар мүчөлөрү алсызданып, нерв түтүкчөлөрү бошоңдоп, ар кандай ооруга чалдыгат. Бул оорулууну ысыгына айландыруу керек. Ал үчүн номер 5 режимди колдонгондон кийин 100% буудайды, номер 2, номер 3 режимди кармагандан кийин акырында номер 7 режим колдонулат. Жел каптуу оорусу менен көбүнчө аялдар ооруйт. Алар төрөттөн кийин суукка урунуп, желдетип алышат, айрыкча жаш төрөгөн келиндер.
Жел каптыга туш келбес үчүн 40 күн катары менен кордо сүзмө катыкталган күрүчтүн кайнатмасын ичиш керек. Эркек адам чанда гана жел капты менен ооруйт. Денесинен кандайдыр бир жараат алып, аны өз убагында дарылабаса, ушул оору пайда болот. Жел капты оорусу менен ооругандарды улгайган сайын жел шишик басат. 62 мүчөсү оору сезилет. Аны жер ороо, мүнөздөө, номер 2, номер 3, номер 7 режимдерди колдонуу менен айыктырууга болот. Чарбысын ысылуу суукка чалдыгып, өз маалында тамактанбагандыктан, ошондой эле ысык суугун туура эмес чыгаргандыктан пайда болот. Эркек адам номер 7 режимди колдоно баштап, номер 5 режим менен бүтүрөт. Ал эми аял болсо, номер 5 режимден баштап, номер 7 режим менен бүтүрөт. Ысыкты суук, суукту ысык жеңет. Эскертүү: дарылануу дайыма тамырчынын көзөмөлү менен жүргүзүлөт.